Саламатсыңар балдар, кыргыз тили сабагыбызга кайрадан кош келиптирсиңер. Бүгүн биз дагы деле орфографиялык бөлүмүн улантабыз. Бүгүн биз силер менен дефисти коюу эрежелери менен таанышабыз. Кайсыл учурда биз дефисти туура коюу керек экендигин силер баамдап үйрөнөсүңөр балдар. Кайталанып айтылган сырдык сөздөр менен туурандуу сөздөрдүн араларына да дефис кое алабыз биз. Мисалы пай деген сырдык сөз боло турган болсо, мынакей кайра кайталанып атат, биз араларына сызыкча койдук. Мен кайра сүйлөмдү окуйун. Пай. Эмгек сүйгөн кишилер алып экен го. Же болбосо ха. Чүкө салган тулубум таштан эке, кереги жок мунуңун деген Жусуп Турусбековдун Ненем поэмасынан алыныптыр. Бул жерде ха деген кайра кайталанып атат, арасына сызыкча койдук. Кобур-собур эткен сөздөр, бирин серин чакырышкан үндөр, тарс дабыштар жапарга угулуп турду дейт. Бул жерде кайра кайталанган сөз бул тарс балдар. Эгер иреттик сан цифра аркылуу берилсе, анда дефис ынчы же нчы мүчөлөрүнүн ордуна цифрадан кийин сызыкча коюлуп жазылат. Бул деген сызыкча ынчы деген маанини түшүндүрөт. Мисалы 2008-жыл 16 ноябрь 4 класстын окуучусу жыйналыштын экинчи маселеси эмгек тартиби жөнүндө. Рим цифрасынан кийин дефис коюлбай жазылат балдар. Мисалы 19-кылымдагы орус адабиятынын тарыхы деген сүйлөм боло турган болсо, бул жерде 19-кылымда ушул Рим цифрасынын өзүндө ынчы мүчөсү бар деп биз түшүнөбүз дагы. 19 менен кылымдын ортосуна эч кандай эчтеке койбойбуз. Кыргызстандын 16-17 кылымдарындагы экономикалык жана саясий абалы деген сүйлөм боло турган болсо, бул жерде 16 менен 17 деген баягы чамалама санатош болгондугуна байланыштуу бул жерден арасына сызыкча койдук дагы. Ал эми 17ден кийин биз эч кандай сызыкча койгон жокпуз балдар. Ал эми окуу жылынын 3-чейреги деген дагы сүйлөм боло турган болсо, Рим цифрасы менен чейректи жазсак 3-тү, анда ага дагы биз эч кандай сызыкча койбойбуз. Ал эми иреттик санатоштордун ордуна номер белгиси коюлса, андан кийинки сан жазылат дагы, сандан кийин биз эч кандай сызыкча койбойбуз. Анткени ошол номер белгиси өзү иреттик маанини билдирет. Мисалы, номер 69 орто мектеп, номерден кийин 69 жазылды, бирок 69дон кийин эч кандай сызыкча койгон жокпуз. Ошондой эле номер 1 китепкана жана башка. Чамалама санаточтордун арасына биз дефис коюп жазабыз. Мисалы 30-40, аны биз сөз менен жазсак дагы, цифра менен жазсак дагы араларына сызыкча коюп жазабыз. 30-40 чамалуу кой эчки, же болбосо 5-6 киши. Бирок 5-6 дегенде 5 менен 6-тын арасына сызыкча коебуз, ал эми 6-дан кийин сызыкча койбойбуз. Эгерде 6-тан кийин сызыкча кое турган болсок, анда ал 6-киши болуп өзгөрүп кетет. 4-5тен бөлүштүрүү, жашы 40-45тер чамасында жана башкалар. Ал эми төмөнкүдөй кыскартуу же болбосо кыскартылган сөздөргө цифралардын уланышы менен жазылган ар кандай аталыштар бар. Мисалы автомобилдердин же болбосо самолеттордун баягы модельдеринин аталыштары төмөнкүдөй түрдө жазылат балдар. Ту 154, мисалы ту деген экөө тең башталма менен кыскартылып алынгандыгы үчүн андан кийин сызыкча коюп туруп 154тү цифра менен жазып атабыз. Арасына сызыкча койдук. Ил 62, булар самолеттордун аталышы. Ан 10, Восток 1. Муну тырмакча калып жазабыз, анткени Восток деген бул кыскартылбай толук түрүндө берилип атат балдар. Мерседес 600, Ауди 100, Союз 9, космос корабли, Пентиум 4, компьютери жана башкалар. Адамдардын илимий даражасын, адистигин, кызматын, наамын, чинин же башка белгилерин көрсөтүүчү татаал сөздөр жандама аныктооштуу сөздөрү менен дефис аркылуу жазылат балдар. Мисалы, мүчө корреспондент, зоотехник селекционер, механизатор айдоочу, акын драматург, врач терапевт, премьер-министр, генерал-лейтенант, экс-чемпион, статс катчы жана башкалар. Буларды биз түшүндүрмөлүү мүчө деп айтабыз. Мына ушул түшүндүрмөлүү мүчө, түгөйлүү түшүндүрмөлүү мүчө деп аталат дагы. Булардын арасына биз сызыкча коюп жазабыз. Ал эми төмөнкүдөй кызмат наамдары, аскердик чендер дефис коюлбай жазылат. Башкы кол башчы, же болбосо улук лейтенант, медицина кызматынын капитаны,
жана башкалар. Пресс-бюро, пресс-конференция, киловатт-саат, тонна километр, корабль-спутник деген сыяктуу эки бөлүктөн турган сөздөр дагы арасына дефис коюу аркылуу жазыларын унутпагыла балдар. Эми урматтуу балдар, биз ушул кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин тарыхы жөнүндө дагы кыскача маалымат бере кетейин мен силерге. Бул биздин кыргыз орфографиясынын эрежелери эң биринчи 1953 жылы 30 майында кабыл алынган Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун тарабынан. Ал 1995 жылга чейин иштеп, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Андан кийин 1995 жылдан баштап жаңы эрежелер толукталып отуруп, 2002 жылга чейин баягы жаңы эреже менен иштеп келдик. 2002 жылдан баштап 2008 жылга чейин дагы биздин ушул кыргыз тили жазуу эрежебизге өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилди. Ал эми 2008 жылдын 26 июнунан тартып азыркы күнгө чейин ошол толукталган жаңы эреже менен биз иштеп келатабыз. Биздин ушул кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин баягы өзгөрүш тарыхы мына ушундай белгиленет балдар. Эмесе бүгүнкү теманы толук түшүндүңөр деп мен ишенейин. Сабакка көңүл буруп активдүү катышкандыгыңар үчүн мен силерге чоң рахмат айтамын. Ал эми кийинки сабактарга жолукканга чейин сак саламатта туруңар.